Бүгін белгілі болғандай, бүтін Қырғызстан партиясының активисті түн үшін қармалып, социалдық тармақтарда билікті күшмен алмаштыруға чақырық жасаған деп күнөөлөнүүдө. Анын адвокаттын айтымында, ал жигиттин аккаунты мурда эле бузулган жана ал өзү ал жакта көптөн бери эч нерсе жарыялабай калган. Бийлик болсо январда эле анын жазгандарына тил экспертизасын жүргүзүп, адистер анын жазгандарына чында эле бийликти күч менен алмаштырууга чакырыктар бар экенин аныктаган сыяктуу. Партиянын лидери болсо бүгүн жогорку кеңеште мындай аракеттер эмне үчүн түн үчүн ашынган террорчуну карматкансып жасалат деген нааразылык билдирди. Бул иш кантип бүтсө дагы ал бийлик маалымат тармагында, социалдык тармактарда коомго утулуп баратканын көрсөтөт. Социалдык тармактар жарандардын жеке пикир алмашуу ыкмасы. Ошол эле учурда ал маалымат каражаты катары эсептелбейт. Бийлик болсо коомду өз тарабына өз аракеттери менен тарта албагандыктан кыжырланууда жана билгенин гана кылат. Ал болсо күч колдонууну гана билет. Ошол себептен бийликте өксүк комплекси пайда болгондой.